Негизи шайлоо учурунда президент башка иштер менен алек болуш керек болчу да. Таза акыйкат шайлоону камсыз кылганга ишин багышташ керек болчу. Тилекке каршы баягы өзүнүн талапкери, анан өзүнүкү эмес талапкер жагынан каражат күчтүүрөөк болуп, ошол жагы утуп кетпесин деп, акыркы бир 2 жума президент өзү элдерди топтоп ошол жака барып катышып аябай ошо шайлоонун өзүнүн талапкерин өткөзгөнгө аракеттенди да. Бул чоң күрөш, чарчады болуш керек. Анан экинчиден баягы чарчап турган кезде, нерв болуп турган кезде ар кайсы нерселер сүйлөп алып турганда бүгүнкү күндө биздин чек арадагы болуп аткан окуялар ошол сөздөрдөн улам чыкканда, ошон үчүн ойлойм, дагы башка бир нерсени сүйлөп албай барып эс алып келгиле деп суранды болуш керек тегерек четтегилерчи. Анан тынч баягы бийликти өткөзүп берсин депчи. Нумага мурун шайланып келген президенттин азыр мындай тынч отурганы аябай таң калыштуу болуп атат. Бир топ маселелерден анан эң негизгиси парламент. Канча деген машиналар таможнядан өтпөй, кандай деген көйгөйлөргө азыр туш келип атабыз дагы, алардын тынч отурганы, президент тынчып калды, жаңы шайланган президент эчтекен сүйлөбөй эле, парламент унчукпай калганы бул аябай өкүнүчтүү. Анткени себеби азыр абал оор.